Бүгүн бизнес обзорлор боюнча эң биринчи биздин Бактыбек деген байкебиздин жеке иши боюнча кеп кылабыз. Же өзүңүз эле ачтыңызбы? Бул жерде өзүм эле ачкам, бирок рисковать эткем аябай эле. Акча жок болчу, 30 миң акчам бар болчу. Эң чоң көйгөй эмнеде болду? Эң чоң проблема негизи бир мындай жабылууга себеп болуп аткан бир проблемалардан. Эң чоң проблема бул. Ошон үчүн бизнес башталганда жакшы бир уровеньге чыгыш үчүн мен өзүмдү бул жерде жөн эле жумушчумун деп сезсеңиз өтө жеңил болот, баштап кетүү оңой болот экен да. Мен кредит алдым. Сону үйдү залогко койдум. Ошондо жакшы касса болгондо эң жакшы касса кайсы анча болот бир күндүн ичинде. Негизи кайсыл өзгөрүүдөн кийин мындай поток клиенттер көбөйүп баштады негизи. Кандай ойлойсуз? Азыр кылам, иштейм дегендер болсо, мен колдон келсе жардам берем, кайрылуу бергиле. Баарын нолдон баштап үйрөткөнгө эле мындай секрет. Ассаламу алейкум урматтуу туугандар. Бул биздин YouTube каналыбыздагы биринчи чыгарылыш жана бүгүн бизнес обзорлор боюнча эң биринчи биздин Бактыбек деген байкебиздин жеке иши боюнча кеп кылабыз. Бул жерде Бактыбек байкебиз ушундай кухня деген тез татымдуу фастфудду иштетет. Ассаламу алейкум Бактыбек байке, кандайсыз? Жакшыбы? Бир кенен сүйлөшсөк бизнесиңиз тууралуу. Жакшы. Анда эмесе Бактыбек байке, өзүңүз жөнүңүздү айтып берсеңиз бир аз. Өзүм Таластан болгом. Таласта туулгам. Бул жерде иштеп атканыма 2 жыл болду. Жашым болсо 26да. Жакшы. Сиз бул биринчи ишиңизби, биринчи бизнесиңизби? Биринчи. Бул бизнесте негизи кандай кыйынчылыктар болот экен? Ачууда кандай кыйынчылыктар болду? Жана ким түрткү болду негизи ушул бизнеске? Негизи бул жумуш боюнча, сфера боюнча өзүм жаш кезимден эле иштейм. 9-ж класста баштасам керек, 9-10 баштаганда. Опыт алып көп эле жерде иштеп чыктым. Анан кийин уже койду, ойлодум уже өзүнчө иш кылыш керек экен деп, уже көз жеткенден анан уже бияка иштеп баштадым да. Буга чейин айлыкта жумуш кылып жүрдүңүз кухняда. Айлыкта иштеп. Биринчи бизнес сизге мындай ишке ашып кетти, жакшы ойдогудай болуп кетти. Ойдогудай. Ага чейин опыт жок эле бирок. Ага чейин опыт бар, бирок мындай точка местам жок болчу да. Бирок мындай кылам деген ой планда бар болчу да. Сиз ошол башка айлыкта жумушта иштегенде өзүм ачам ушундай кийин бизнес кылып иштетем деген ойдо жүрүп иштеген окшойсуз, ошого жеңил болду кийин. Ошого жеңил болду. Жакшы. Ушундай да достор, эгерде кимде ким азыр айлыкта иштеп жатса же кухняда иштеп жаткандар болсо, жөн эле иштеп жүрө бербей, ошол кийин дагы ошол бизнес тармакты алып кеткенге даярданып, опыт алып, жүрүп, ойлонуп жүрүү керек да, максат коюш керек. Негизи бул жакта ачаарда канча акча керек болду, канча акча сарпталды, жана ким негизи инвестор же өзүңүз эле ачтыңызбы? Бул жерде өзүм эле ачкам, бирок рисковать эткем аябай эле. Акча жок болчу, 30 миң акчам бар болчу. 30 миң сом эле бар болчу. Анан кийин бери первый начальнияга 50 миң сураган. Андан тышкарда оборудование, мага дагы кичине оборот алып иштеш үчүн дагы 100 миң керек болчу да. Мен кредит алдым. Сону үйдү залогко койдум. Анан кийин дагы үйдөгүлөрдөн кичине жардам алдым акчалык каршыда. Үстүнө дагы достордон акча алдым. Ошентип дагы 100 миң таптым. Ага мясровка алдым. Ошон шаурма неттин рецептин өзүм чыгарып, бул жактан өзүм шаурма чыгарып. Кечиресиз, болгону 30 миң сомуңуз бар эле, 90 миң сом кредитке алдыңыз. Анан дагы туугандардан каржы сурадыңыз. Кыскасы айтканда аябай чоң рискке барыпсыз да, өзүңүздө акча жоктур. Мына туугандар, бул минимальный вложение менен ушундай чоң бизнести байкебиз баштап жатат. Азыр акчам жок, бизнес баштай албайм деген, мүмкүнчүлүгүм жок дегендерге бир сабак. Андан кийин кандай кыйынчылыктар болду? Кыйынчылыктар көп эле болду. Өзүм иштеп жүрдүм, аренда чыгабы, чыкпайбы деп кыйналып элечи, күнү түн иштеп эле, переживать этип эле. Өзүм жалгыз иштеп эле, жетишпей эле эчтекеге. Ошон 1 ай өттү, 1 ай кичине жакшы болду. Өзүн чыгып, өзүм эчтекке чыкканым. Бардык жумуштарды өзүңүз аткарып атасыз. Ошондо жетишпей эле мен эметип аттым да. Анан кийин жаныма достолор кошулду. Анан кошулуп уже эме кыла баштадык да. Кошулгандан кийин уже прибыль келе баштады. Уже жумуш жеңилдеп, клиент тартып. Уже 2 ай, 3 ай дегенде уже раскачка кылдык да бул жерде. 2 ай, 3 ай раскачка. Минуска кеткен учурлар болду, мындай банкрот болуп, артка кетип атып, анан жабып ийсемби деп бир. Мындай ойлор болду. Кетип калсам бул башка өлкөгө деп элечи. Эмне себептен болду ошол? Мындай кардар жок болуп аттыбы же? Бир мертвый времялар болот иногда. Эмне жумуш баштасаң делечи, мертвый сезон болот да. Ошого туура келбей калат, же акчаң болбой калат, же өзүң жумушуң жүрбөй калат, ушундай. Сабыр кылып чыдап эле болот эле өзүбүзгө эчтеке чыкпаса деле бул жакка баарын чаптап элечи.
Анан кийин 2-3 айдан кайра уже жыйынтык бере баштады да. Ошондо канча убакыттын ичинде мына жакшы доходко уже плюска чыгып баштадыңыз, мындай жакшы иштеп баштаганда канча убакыт кетти? 3 ай. 3 ай дегенде 3 ай өзүн өзү жабып жумушка кетип ошондой болуптур да. Негизи бизнес жактан билим болбогондон кийин ичинде жанагы юридический жагын же болбосо ушул бизнести негизи туура алып барыш боюнча, маркетинг боюнча негизи билим алдыңызбы же ошол боюнча өзүңүз элден сураштырып эле? Жок, мен элден сураштырбай эле бул сфера боюнча мындай жаш кезден бери келатам да иштепчи. Касса канча жок, кайсы продукттун канча сомго аласың уже биякта бар да баштачы. Анан ошону элестеп эсептеп эле монча сомго сатсаң монча сом прибыль чөт деп элечи. Анан кийин күнүнө монча сом болсо аренда чыгат деп элечи. Анан өзүмө мончадан чыгып турат экендер уже нормально да. Жакшы. Ошону тереске айтып эле. Ошондо жакшы касса болгондо эң жакшы касса кайсы? Анча болот бир күнүн ичинде? 40 миң болот да. Бул ушундай точкага, ушундай жерге өтө жакшы. Бир күндө 40 миң сомдук касса элестетсеңиздер өтө жакшы. Бул дагы башталышы. Ошондо эң чоң көйгөй эмнеде болду? Эң чоң проблема негизи бир мындай жабылууга себеп болуп аткан бир проблемалардан. Эң чоң проблема бул баардык эле фаст ачкандан негизи эме экен да. Эт да. Бул баардык эле главный нерсеси бул эт. Баардык этке келип такалат да. Анан эттин мариновкасын мен өзүм билип, өзүм чыгарганды билген үчүн анан ошон үчүн тиги Карска кирип мясровканы алдым да. Өзүм билген үчүнчү. Ал өзүн актайт кантип күчүмө келгенде өзүң чыгарсаңчы. Анан ошону алып, 3 ай дегенде уже Карстын баарын жабып, ошо по ходу өзүм да эт чыгарып, анан адалдап, халалдап баарын эме иштедик да. Ошол акчаны кармаш, туура сакташ кыйын болбоду башында андай негизи Мен башында эме деп ойлодум. Өзүм бул бизнес меники, бирок мен бияка айлыкка эле иштеп атам деп ойлодум да. Биякта 1200 сом, 1400 сом ушундай айлык алчумун да. Айына 1000 сом таза өзүмдүкү, калганы меники эмес дечүмүн да. 1000 сом өзүмө чыгарчумун, калганын баарын топточумун да. Анан калган керектүү нерселерин алып мына жакшы эме экен да. Инсайт же болбосо бизнесмендерге өзүңдү айлыкта иштеп аткан адам катары башында ушундай чувствовать эте турган болсоң, сезе турган болсоң, ушундай мындай жоопкерчилик, жанагы эконом болот экен да. Сиздин өзүңүздүн тажрыйбаңыздагы нерсе. Көбүнчө эле мен өзүмдүн бизнесим, мен өзүм хозяинмин деп көбүнчө эртең менен шашпай туруп келесиң. Кээде болсо акчаларды туура эмес коротуп ийесиң, карызга бересиңе берип ийесиң. Ошентип жүрүп банкрот болгон өтө көп көрүп эле жүрөбүз. Анан ошон үчүн бизнес башталганда жакшы бир уровеньге чыгыш үчүн мен өзүмдү бул жерде жөн эле жумушчумун деп сезсеңиз өтө жеңил болот, баштап кетүү оңой болот экен да иншалла. Азыр бизнесиңиз жөнүндө дагы кичине жакыныраак барып көрсөтүп айтып берсеңиз, бир аз. Негизи келгенде бул мынау помещениянын өзү бар болчу, мынау алды жактарын көргөн эмес элем. Мынаулар да жок болчу. Буларды кийин коюпсуз да. Кийин уже клиенттерибиз уже отуруп жегенге условия сурап баштады, анан условия кылдым. Анан уже күн тие баштады, анан жамгыр тийбесин, күн тийбесин деп койдум. Үстүндө алып. Жакшы кооздопсуңар, ушул кухня боюнча негизи главный вид жакшы болуш керек. Таза, ичи тыккан, приятный, ичи сырты көрүнүп тургандайчы. Кардарды чакыргандай. Анан кийин ичинде жүргөн балдар тамакты таза жагыш керек. Таза өстөрдө тазараак жүрүп. Анан көрүнүп туруш керек, тамак аш баары закрытый болбош керек, открытый болсо элдер келип жыт чыгып турса, или көрүнүп турса жегиси келет да. Анан ар жактан жазап бери жакка келип койсоң уже болбойт да. Туура айтасыз. Азыр кухнянын ичин дагы бир аз көрөбүз. Негизи туугандар, бул жер өзү Аламидин базардын табылганын астындагы ушундай кухня деген тестатым. Бул жерде канча метр квадрат примерно? Бул жер бул 40 тонна, мындай 6, мындай 2,5. 6,5 экен. Мебелдерди негизи кийинче алдыңыз да, кийинче деле. Башында вложение эмнеге кетти ошондо? Башында вложение оборудование. Оборудование. Анан кийин көбүнчө кичине эт өзүмөн чыкпаганына байланыштуу башында 1-2 айдай эт башкадан сатып алып жүрдүм. Анан ошого кичине запас акча болуп, мен ошо менен иштегенге туура келди. Анан кийин өзү мясровка алып, анан өзү эт чыгарып баштадым. Общий оборудование канча сомго алдыңыз ошондо? Примерно эсептегенде азыр оборудование эсептегенде бир 200 болуп кетти, ага деле жетпейт.
200 миңге жакын. Грубо 200 да. Мына туугандар 200 миңге оборудование алынды. Азыркы учурда көп жаштар 100 миң сомдук айфондорду көтөрүп жүрүшөт. Телефондор эми кээ бирлери машина айдап жүрөт, эми 200 миң сомдук. Бирок ошонун ордуна ушундай чекчеген жакшы бир ишти баштап алсаңыздар, иншалла жакшы болот. Жакшы чыгып атабы, жакшы аксыңыздар төлөп берип атабы. Бул жактын эмнеси жакты, эмне менен бул жумушка калып калдыңыз дейм. Bizimizga жеңил иштейбиз. Тазалыкка бул жактан канча убакытта үйрөнүп көнүп калдыңыз? Bir айдын ичинде көрдүк. Канча болду иштегениңиз? Айдан бери иштейбиз. Коноктор тамактарга кандай мындай эми оценка берип атышат? Негизи жалп болбой эле, чынын айтканда. Жалабы жок азырынча. Ар күнү аргамда да. Көп эмелерде заведенияларда тамак аш жасаган жерлерде бир жакшы тамак бар, ошонусу менен кардарлар тартат да. Бул жакты көбүнчө ошол адамдарды тарткан эмнеси деп ойлойсуз эмне? Биздики 50 да. Выпечкалар менен, шаурмалар менен келишет. Көбүнчө шаурмага да. Шаурма. Биз дагы жейбиз, ушул жактан аябай даамдуу жасайт, чынын айтканда. Мына халал бүт баарына өздөрүнүн кепилдик берип, даамдуу тамактарды жасашат. Таза тыккан ичи. Азыркы учурда канча киши иштеп жатат? Азыр 4тө. Сиз өзүңүз келип эле банын кассаны карап эле Жок, иштейм өзүм. өзүңүз эле иштейсиз. Жакшы. Эми келечекте кандай пландар болуп атат эми? Азыр Келечекте эми жакшы месталар болсо, ушундай ачам дегендер болсо, мен бүт секрет жашырбайм. Баары менен секрет бөлүшөм. Баары кайрылуу берсин. Колдон келишинче жардам беребиз. Баарына эле жакшылык каалайбыз. Анан негизи бул бизнестин сиз баардыгын билип калдыңыз азыр. Ийне жибинен бир түшүнүп калдыңыз да. Азыр көптөгөн байкелерибиз бар болушу мүмкүн. Мен оюмчачы, акчасы бар, бизнес кылам деп жүргөндөрчү. Ошолор мындай фастфуд ачкысы келет, бирок опыт жок да. Сизде опыт бар. Эми ошолор менен биргеликте иштешип бизнес кылсамбы деп ойлоносузбу, ойлонбойсузбу? Инвестиция менен дагы бир точка ачып, филиал ачып, жакшы жерлерден. Болот, жакшы инсандар болсо, кылагам дегендер. Сизге кайрылуу берсин ушул боюнча. Мына байкелер, агалар кимде акчасы бар болсо, эми примерно бир 400 миң, 500 миң жетсе керек, мындай точка ачууга, бир точкага. Кичинекей ушундай болсо, ошондой кетет. Кетет. Бир 500 миң акчасы бар. Ушундай фастфуд ачып, шериктешип, бир байке менен иштешем деген мындай опыты бар адам менен иштешем десеңиздер, мына ушул Бактыбек байке кайрыласыңар, мен бүт номерлерин, инстаграмын жазып коем. Анан тамагын жегени сөзсүз келиңиздер, ушул жакка келип, шаурмасын, башка выпечкаларын жеп, даамын сезип кетиңиздер, чын эле өтө даамдуу жасашат. Сиз дагы өзүңүздүн жеке айта турган сөздөрүңүз болсо, айтып алыңыз бул жака. Негизи башында эле фастфуд ачкан элдер ойлойт мындай, ачып койсо эле клиент өзү келип берет, анан кийин жакшы болуп кетет депчи. Андай эмес да, кыйынчылыгы көп, аябай эле мелочтарга чейин баарын контроль кылыш керек да. Жакшы ийгиликке жетиш үчүн анын баарын контроль кылып анан уже жемишин берет ошолчу. Дагы жаштарга бир сунуш, эме кеңешиңизди айтып коңузчу, бир азыр бизнес баштай албай жүргөндөр, мындай ата энемми багам, жакшы ишкерлик кылам дегендерге бир кеңеш айтып коңузчу. Азыр кылам, иштейм дегендер болсо, мен колдон келишинче жардам берем, кайрылуу бергиле. Баарын нолдон баштап үйрөткөнгө эле мындай секреттер бөлүшкөнгө даярбыз. Мына туугандар, Аллах Таала ар бир адамдын өзүнүн ырыскысын тагдырына жазганда, сен бирөөгө бир жакшылыгыңды бөлүшкөнүң менен сен өзүңдүн тагдырыңа жазган ырыскыңды аласың. Ал адам да өзүнүн ырыскысын алат. Кээ бир адамдар мындай бир нерсени жашырып айткысы келбейт, кызганат, мисалы үчүнчү, ал менден көбүрөөк табып кетсечи, же мындай конкурент болуп кетсечи деп, ошол сыяктуу жаман пикирлер мененчи. Бирок кандай болгон учурда да Аллах Таала ар бир адамдын тагдырына ырыскысын ченем менен, чеги менен жазып койгон. Ошондуктан бул байкебиз ушундай өзү ыймандуу байкебиз болгондуктан силерге баарын ачык, айкын айтып жардам берет, иншалла. Кайрылабыз. Алла разы болсун сизге. Чоң рахмат байке. Ушунчалык бөлүшүп, бизге убакыт бөлүп бергениңизге. Дагы бир 5 точка ачканыңызда келип бир интервью ала алалы иншалла. Чоң рахмат.